Арнайсыздар, бұлар стоматологический наконечниктер. Биринчиси турган бул турбинный наконечник, біз турбина деп айтып коебуз. Кийинкиси бул повышающий наконечник, тоже повышайка деп айтабыз. А бул уже угловой наконечник. А бул болсо көбүнчө ортопедтер иштетет, бул прямой наконечник. Турбинный наконечник менен повышающий наконечник, повышайка, экөөнүн функциясы почти бир. Экөө тең кариес тазалашат, пломба тазалашат, то есть препарирование да функциясы. Бул болсо угловой наконечник, бул финишная работаны кылат, то есть полировка. Еще болсо твердосплавный борлор менен пульпага жакын глубокий кариестер болот го. Ошолорду көбүнчө твердосплавный борлор менен ушул угловой борго кийгизип көбүнчө иштешет, потому что бунун мощности өтө и скорости өтө аз да. Пульпага жакын жерге скоросту азыраак механика менен иштетиш керек, потому что раскрытие пульпа болот или болсо ожог болуп калат. Көбүнчө эмес, постоянно эле ушул менен иштешет. Так. Бул прямой наконечник, бул жерге фрезалар коюлат, дисктер коюлат, резиналар коюлат көбүнчө, то есть ортопедтер иштешет. Так, будан сырткары кандай наконечниктер дагы бар? Калгандары уже только аппаратка кийизе турган, то есть рандофлекс дегендер бар, профилаксисти көрсөттүм, ошол наконечниктери бар, насадкалары бар. И еще дагы сиздерге немени көрсөтөм. Эндомотордун насадкаларын көрсөтүшүм керек, а? Ну, пока что вот ушулар. Ушул основной 4 наконечник бар, но в основном 3 наконечник постоянно во время приема болуш керек терапевттердин. Ортопедтердин приемунда, ну, прямойдо чогулуп келесиздер. Эртең менен ЦСОдо ушулар даяр болуш керек. Келесиздер биринчи эле келгенде ЦСОго киресиздер. Ошол жерден өзүңүзгөргө посуда аласыздар, деле стерильных инструментов деген посуда болот. Ошого биринчи эле ала турган наконечниктер сизге ушулар болуш керек. Еще ар бир клиникада ар кандай, кээ бир клиникада, например, биздин клиникада, ну, пустер дагы болот отдельный. Ушунун учу да, бул жерден суу чыгат, бул жерден басса воздух чыгат.